ушул үйдөн башка эч нерсебиз жок, жетим балдарым көчөдө калбаса экен деп. Бир жолун кылбай үйдөн выселениядан башканы сүйлөшпөй атат да банктагыларчы. Только выселение, биз ишибизди жоготобуз, сени үйдөн айдап чыгышыбыз керек дешти. Ош шаарынын жашоочусу Роза Мырзашева учурда кан басымы көтөрүлүп ооруканада жатат. Роза айымдын баласы 2014-жылы Финансы кредит банктан ишкерлик кылуу максатында 20 000 АКШ доллар насыя алган. Улунун иши жүрүшпөй Орусияга иштеп 9 ай 43 000 сомдон төлөп турган. 2016-жылы баласы Адылбек Алтынбек уулу оорудан көз жумган. Артында 2 баласы калган. Учурда Роза Мырзашеванын абалы оор. 3 жылдан бери насыяны төлөөгө чамасы жетпей, туум өсүүдө. Коммерциялык банк 3 бөлмөлүү батирин күрөөгө алып койгон. Кыштын күнү үйдөн чыгарса, 2 неберesi менен кайда барам деп ыйлап олтурат. Бишкекте жүрүп, оор операциялар тактык. Аябай көптөгөн акча кетти. Карызда болдук. Алкыл өтүп кетти. Ошондон бери көрдүлүккө эптеп, кыбырап иштеп жүрөм. Келиним Россияга кетип иштеп атат. 2 баласы калган артында. Бир жолун кылбай үйдөн выселениядан башканы сүйлөшпөй атат да банктагыларчы. Только выселение, биз ишибизди жоготобуз, сени үйдөн айдап чыгышыбыз керек дешти. Финансы кредит банкынын өкүлдөрү келишимдин негизинде 3 бөлмөлүү батир күрөөгө алынгандыгын билдиришет. Ал эми насыя алган тарап 3 жыл бою банкка акча төккөн эмес. Эгерде насыя алган адам каза болуп, артында төлөй турган адам жок болсо, мыйзамдын негизинде күрөөгө коюлган мүлктү толук өткөрүп алууга коммерциялык уюмдун укугу бар экенин билдиришет. Кредит коммерческий банктан берингенден кийин тиешелүү показательдерге дагы көрсөтмө берет да булчу. Мисалы үчүн кайтым жок болсо, тиешелүү улуттук банкадагы чаралар көрүлөт биз тараптанчы. Улуттук банк тараптан. Бүгүнкү күндө эже өзүнүн кредит кепилдигин аткарбай атат. Мен бул банкта 8 жылдан бери иштейм. 2 жылдан бери дагы деле төлөбөй жүрөт эжечи. Мыйзам чегинде каралбаган далгебестердин негизинде ар нерсе кылып чыгат. Ооруп калдым. Мисалы үчүн бүгүн ооруп больницага жатып алдым деп атат. Биз азыр бар больницаны текшеребиз. Больницадан справка берип туруп, анда текшерүү органдары бар, ага дагы кайрылабыз. Бүгүнкү күндө мыйзамда каралган нерсенин баардыгын кылып сот боюнча жогорку сотко чейин утулуп, эми больницага жатып алып атат бул эжечи. Юристтердин айтымында жарандар насыя алып жатканда коюлган талаптар, төлөмдөр жана туумдары менен толук таанышпайт. Анын кесепетинен оор кырдаалга кептелип жаткандар аз эмес. Көпчүлүк коммерциялык банктарда күрөөгө алынган мүлктү соттук процесстерге жеткирбей турган келишим түзүп алышканын жактоочу Нурланбек Капаров билдирет. Эгер насыясын төлөй албай калган жарандын жашай турган үйү жок, жалгыз турак жайы болсо, соттун чечимисиз алууга мыйзам жол бербестигин жактоочу кошумчалайт. Жаран банктын үстүнөн апелляциялык арыз менен сотторго кайрылууга толук мүмкүнчүлүгү бар экенин айтат. Мен жогоруда айтып кеттим. Эгерде жарандын ошол жанагы кредит болот, кайрылса болот. Кредит алуучунун жалгыз турак үйү болгон болсо, аны банктардын акысы жок. Бир тараптуу жанагы сотко чейинки келишим, өз ара келишимде, эки тараптуу келишим негизинде өткөзүп алганга. Жалгыз турак үйгө сөзсүз түрдө билдет сот аркылуу гана сотко берүү жолу менен гана чечиш керек. Бул туура эмес. Бул мыйзамга каршы келет. Бул боюнча мына улуттук банкка да кайрылса болот. Улуттук банктын атайын тиги улуттук банк деген ушул мына берки коммерциялык банктарды көзөмөлдөйт. Аларда ага сөз кайрылыш керек, болбосо сотко кайрылыш керек. Роза Мырзашева 53 жашта, 2 уул, 1 кызы бар. Бир уулу психикалык жактан жабыркайт. Каза болгон уулунун 2 баласын жалгыз карайт. Небересинин бири мектепке барат. Роза айым турмуштун оор сыноолоруна кабылганын билдирип, мүмкүнчүлүгү бар жарандардан жардам сурап кайрылууда. Азыркы мезгилде ошо менин үйүмдө ушул кредиттен чыгып кеткенге оор акыбалдабыз. Иштеп таба албай атабыз. Ошого кайрымдуулук, атка минерлерден кайрымдуулук сурайт элем, жардам беришин. Жардам берип койсоңуздар деп. Ушул үйдөн башка эч нерсебиз жок, жетим балдарым көчөдө калбаса экен деп. Микрокредиттик уюмдар жөнүндөгү мыйзамга ылайык насыя берген компаниялар жана агенттиктер коммерциялык максат менен калк арасындагы жакырчылыктарды жоюуга, иш орундарын көбөйтүүгө жана ишкерликти өнүктүрүп, социалдык мобилизацияны күчөтүүгө көмөктөш болушу керек. Бирок иш жүзүндө айрым уюмдар ири үстөк пайыздарды коюп, сүткорлукка ыктаган жагдайлар көп экендигин жарандар билдиришет. Кыргызстанда 24 банк, 161 микрокредиттик компания, агенттиктер жана кредиттик союздар бар. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Окуя
Жылы дагы азыр балам 2016 өткөн болсо 2014 алган бекенбиз ушундай. Баламдын атында үй, балам алган. Ошо бизнес кылып атып кичине немелер артка кетип Россияга кеткен. Россияга барып, аял менен кетип 1 жыл 9 ай төккөнбүз. 43 миңден ушундай. Өзү ошол маалда доллар менен беришкенде 20 миң доллар болгон. Сомго 1 миллион деп эсептелген эле. Мен балам иш артка кетип, анан Казаньга кеткен, иштегени. Андан кийин ооруп калды. Ал жакта ооруп жүрдү. Биз серьезно экенин билген жокпуз. Ошентип 5-6 ай жүргөндөн баспай калган. Анан алып келдик. Алып келип ошол саркоидоз деген рак экен. Жүлүндүн 3-4 жеринен опухольдор байлаган. Бишкекте жүрүп оор операциялар кылдык. Аябай көптөгөн акча кетти. Карызда болдук. Алкыл. Өтүп кетти бала. Ошондон бери көрдүлүккө эптеп, кыбырап иштеп жүрөм. Келиним Россияга кетип иштеп атат. 2 баласы калган артында. Андан чоң уулум дагы кичине ооруп калган. Анын жанынан да кете албайм, башка жака кетип иштейин десем, неберелерим кичинекей. Анан банкка төгөлү деп барсак эле, алардын өздөрүнүн закону бар экен, 25% төгөсүңөр биринчи деп. Ал 5 миң доллар экен, булар долларга айланганда 9 ай төккөнүбүз дагы жокко чыгып, 1 миллион 350 миң кылып сом кылып айландырып, биздин мойнубузга илип койгон. 5 миң долларды табып төгө албай жүрөбүз. Анан ошо 1 жылдан бери 2018ден бери выселение дешип ушинтип. Бирок ар кандай варианттарды ойлонуп, жардамга ар кимди туугандарым чакырып көрдүм, төлөй албай атабыз. Үйдү сатайын деп көрдүм күзүндө. Анан карызыбыз да бар да, жанагыдан калган карыздар бар. Ошолор эч болбосо үйсүз калганга жараша ошого жарап калсын десем, үй дагы сатылбай атат. Кайра кышында чыгарбайт го деп отурганмын да. Кайрадан эми азыр дагы кышында чыгарабыз деп. Неберелеримди ооруп аткан болчу. Аны азыр кудагыйым алып барып берип, мен бул жерде 3-4 күндөн бери жатам. Кардар келгенден банкка алып барсам, бай юрист балдар алдынан ооруп, анан ушул жерге келгенмин. Алар эч нерсени укпайт, наоборот, үйдү алам деген адамга дагы мени неме кылып атышат да, баягы жерде кардарлар дагы кайтып кетип атат. Эгерде бул үйдү сатсам, эми көчөдө эле калам чындыгында. Башка эч нерсем жок. Сүйлөшүп көргөнмүн канча жолу. Эме деп ошондон бери деле 3-4 жыл өтүп кетти. 10 жылга бөлүп бергиле, күчүм жетишинче төгөйүн. Кайрадан эле кредит кылып 5% дегенмин. Азыр биз өзүбүз 400 канча миң төгүп койгонбуз да. Ошондо эле кайра ошон экиси ашыкчы болуп атпайбы азырчы карызыбыз. Ага күчүбүз жетпейт биздин. Үйдү саткандан башка арга жок калып атат. Ооба, үй коюлган да. Соттун чечими качан чыкканын да билбейм. Ошол башында эле соттун чечимин чыгарып, үйдү банктын эсебине алып коюшкан экен. Бизден эч ким шайланган эмес, мыйзамдуу өкүл шайланган эмес. Үйдөн эч кимибиз билген эмеспиз ушул сомго айландырганын дагы. Биз ошо башынан эле выселение деп эле 1 миллион 350 миң карызсың деп келатышат. Үйдүн ээси жок, өтүп кетти. Андан 2 жетим бала калды. Мен энеси деле кичине кыбырайм, үйдө отурбайм. Кичине тамак аш кылайык эптеп кыбырап иштеп жүрөм. Ошентсе дагы бир жолун кылбай үйдөн выселениедан башканы сүйлөшпөй атат да банктагыларчы. Только выселение, биз ишибизди жоготобуз, сени үйдөн айдап чыгышыбыз керек дешти. Ошол. Сиз ошончо юристтерди кайрылып көрдүңүзбү? Ооба. Бир адвокат кызды нанимать эткенмин.
Этсем ал ошол кыштан бери былтыркы жайдан бери ошол бир документ менен ушул малга чейин ошон үчүн чыгара албай келиштил. Эми азыр ага да карабай атат. Эми азыр мен мынантип ооруп калганым, мен атайын ооруп калган жокмун, бирок өзү зорго эле калган жаным. Ооруп жатсам жалган ооруп жатат дешип бүгүн дагы неме кылып 10 күнгө дагы жылдырып турушту азыр. 10 күндөн кийин дагы эле ушул күн.